ошондо баягынын ичине ачуу душман акылдос деп коет. İçine açığımız geldi, talasların da açığı geldi. Bura akıl düşman, akıl деген dost degende. Emin bundan arka şu talas azamattар oşet iştegen. Ötkönde bir sözüңүздү угуп калдым, мен соцсетте мага ссылка алып жөнөтүп атты. 4 горбал инсан барын таластар монополия кылып алган сыяктуу бир сөздөрдө жөнөттүр да жалаң таластар иштейт депчи. Ошолор окугунтук болбойбу? Эми мен ачык чирүк мында айтып жүргөнмүн да. Ал жерде мен айткан кишилер качып кетишти. Kaçıp geçti. Себеби бухгалтер каякта экенин таба албай атат. Общий бухгалтериянын эмне болгонун билбей атышат. Экинчи вопрос, айткан жанакы фармацевтический фирмалардыкы да жок болуп атат да. Мынакей комиссия кирип атат. Кимден отчет аларыз, кимден билбей атат. Себеби айткандан эметип коюң, коркуп калдым. Себеби бүт бардык жанакы семей эме болуп калганда, биз эми деген ак прием передача кылып алышыбыз керек да. Ошол кездеги туугандар бүгүн айтып атабыз. Келгиле, биз эч жака эметпейбиз. Только эле бизге өткөрүп бергиле деп атабыз. Мен айткан ошолорда, атак бүт бар боюнча айткан эмесмин. Ал жерде бүт бар эле иштеп атат. 1-2 эле 3 эле киши өткөрүп бериш керек. Аларды таппай атабыз. Себеби көп музлар болгон экен, алар качып жүрүшөт. Мына бүгүн азыр мен ошол жакта жүрүп, эмне кыларыбызды билбей атабыз. Эмне үчүн дегенде жаңы главврач, жаңы бухгалтер, жаңы бүт барын өткөрүп алыш керек да. Рахмат. Дагы сиз ошол 4 горбал инсан академик Саур Жумабеков маңдай теске отуруп, сиз да академик, сиз да хирург, ал киши да хирург. Мына жигит сиздер экөөңүз жигитче сүйлөштүңүздөр мындай. Ушуну алдында сүйлөшүп. Мен макул кечирип коесуз, перебивательден кечирип коесуз. Мен 1 жылдан бери элечи сүйлөшүп келатам. 1 жылдан бери Сабир Арыспек, сиздин атаңыз катуу кеткен, чыккан. Ушуну бир балдарды кыйнабай, законный кылып алыңызчы деп мен 1 жылдан бери кеткан. Акыркы ушардын астында да 2-3 жолу жолуктук. Мен айттым, макул дедим. Сен өзүң эле ойлонуп көрсөм, сени ким койду директор кылып дейт. Ошон үчүн дагы да сүйлөшсөңөр, мен дагы эле сүйлөшөм, мен качпайм эч кимден. Азыркы жаңы главврачты Дамир деген мырзаны койдук деп атасыз да? Ошол сырттан келди, ушу 4 горбал инсан ичинде иштеген азаматпы? 4 горбалинсада 14 жылдан бери иштептир. Өзүм бул Воронцовкалык экен. 14 жылдан бери иштеп, абдан опытный экен. Ал жердеги биз заведующий отделениянын бардыгына мен бердим, силер кимдер возглавлять этип, кимдер алып кете аласыңар ушундай жерде дегенде, бардыгы айтышты. Биз дейт, ушундай болуп турганда биздин сөзүбүз Сабир Арыспековичке өтпөйт. Сырттан алып кел деди. Ал бала Воронцовкада 14 жыл иштеп, заведующий хирургия травматология болуп атыптыр Токмокточу. Ал балага айтсам, ал бала айтты, мен деген Сабыр мен жакшымын. Мен сүйлөшүп, эч кимди эметпей мындай алып кетем деди. Ошондон кийин мен президентке жолуктурдум. Себеби Турциядан дагы, Россиядан дагы, башка жактардан дагы бияктан кетип калган травматологдор звонить этип атты. Биз алып барабыз депчи. Мен айттым, анда болбойт экен. Мынакей деп алып келдик. Азыркы кезде бүт бардыгы, мынакей азыр мага айтышты, прием передач болуп, дежурство жүрүп атат. Сабир Арыспек өзүнүн кабинетинде отурат. Алымкадыр Сабирдинович, негизи ал жерде мен өзүм жеке пикиримде күчтүү врачтар отурат деп ойлойм да. Эми врачтын мындай алсыз деген болбош керек. Потому что сиздер өмүр бою окуйсуздар да. Өмүр бою. Улам жаңы чыккан баягы оорудун үстүнөн иштеп өмүр бою окуйсуздар. Бирок ошол жерде азыркы барган Дамирге дагы бир өзүңүз дагы сүйлөшүп, ошол жерде иштегендер ордон жылдырбагыла. Жакшы уктук, тиги Саур Арыспекович ошол жерге калтыр дедиңиз да, эме боюнча. Кечирип коесуз, бир да бирөөнү заведующий отделенияларды минять этпейт. Ал жерде бүт бардык специалисттер. Экинчиден, Сабыр Арыспекович зав кафедра болуп калып, каякта калам, ошо эмесин калтырам десе, тиги кабинеттен калтыр дедик. Себеби ал кыргыз элинин эмес, башка элге дагы көрүнүп калган академик. Анда мен эми сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Эң башкысы баарыбыздын мекенибиз бир, дагы айтарым, тынчтык болсун. Анан ушинтип баягы ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ырыс бар жерде жылыш бар дейт. Ынтымакташып чечсе болот негизи. Анан сизге да рахмат, кечирим сураганыңыз боюнча.
Биз дагы мына талас депутаттар 5 күндөн бери бир топ катуудар жедик. Тудуксаңарбы деди, биз силерди чакырта алабыз деди. Отурасың ошол жерде. Таластар деп мындай эми баягы сиз деле ачууңуз менен айтып алдыңыз окшойт, аны деле матайын бир мелдеп бар айттыңызбы же? Мен айтып атпаймынбы? Ачуум келгенден жанагы бир эле таластар, тиги жерде отургандарчы, ачыгын айтканда. Үчөөнүн таластык экен да. Анан ошону айтып алып кечирим сурадым алардан дагычы. Бул жерде отурган замдар таластары жок бар туюста. Bunlar бар, а? Рахмат, мейлиңиз анда. Сөз депутат Мураталиев Марат Молдалиевичке берилет. Саламатсызбы, урматтуу Алымкадыр Сабырденович. Азыр действительно көрдүк баарын 5-6 күндөн бери бизге да кыйын болду. Менин кабинетимде бүт таластын аксакалдардын баары келип кетти. Анткени мен губернатор болуп иштегем, ал жерди жакшы билесиз, мени тааныйсыз. Анан могу кээ бир жерлерде өзүңүз айтып атасыз, мондай чыгып кетти деп. Ушундай сөздөрдү чыгарбаш керек да чынында. Ушуна этият болушуңуз керек. Азыр президентибиз да көп иштер жазып атат. Өзүңүз да мен реформаны өзүм колдойм действительно, но не такую реформу, как кечүүнкүдөйчү. Экөөңүздөр тең действительно академиксиңер. Азыр биз сизди угуп атабыз. Сауыр Арыспекович да бизге бөлөк адам эмес. Эгерде мындай алганда мен Сауыр Арыспекович менен бир айылданмын. Мне тоже обидно было. Анан туруп жана жашанганын айтып атат интернетти чыгарып. Эми ушунча ошол 17-18 жылдын ичинде ушундай уюмду топтоп, ана законный, незаконный, аны органдар берет да. Сиз мен бере албайм, текшерип чыгышат. Ошону ошол жерде отуруп алып, эки академик бириңерге ушундай немелерди айтып аттыңардан, это нельзя так делать, аке. Биз деле ошо бир кыргыздын балдарыбыз барыбыз. Жана сиз айткан мен биякта болгом, мындай мүмкүн таластыкмын деп атырсыз. Кеп ада эмес. Биз баарыбыз кыргыздын уулдарыбыз. Анан ушунчалык анан элдердики деле туура эле да. Анан кээ бир жерлерде терминдерди колдонуп кетип атасыз. Таласты эми, конечно, мен түшүнүп атырмын, аерден бөлүп жарып, бириңер азыр ушундай кылып атсыңар ошол жерде. Чо нет бу эки академик отуруп, сүйлөшүп, ошол реформаны чогуу колдоп алып кетип, кээ бир жерде айтып атасыз. Жана айтып атпаймынбы, жашанып кеткенде эле любой эле адам жашанат. Ушунчалык даражасы өтө дүйнө тааныган адамды сиз айтып атасыз. Экөөбүз барайыкчы, бизди кайсы чет мамлекеттеги больницалар колдоп киргизет бекен деп. Эми биз көрүп атабыз да, бүт коомчулук көрүп атат. Сауыр Арыспекович Германияда бар, туруп иштеп операция кылып, Турцияда. Эми аны элдин баары эле көрүп атат. Бирок эми ушул жанагы травматология, ортопедия, борборун жакшынакай сүйлөшүп туруп, эгерде жолуга албасаңар, биз да арбитр болуп берейик, биз деле жаша эмеспиз, Кудайга шүгүр. Ал кишиге барып айтайык, чогуу отуруп туруп, эми бул жерде реформаны да кылыш керек. Ошол кезде да жана борборду жок кылбаш керек. Бул борбордун историясын жана ыйлап айтып атпай, ушунча жыл чогулттум эле деп. Бул какой-то бир реформанын аркасынан действительно жана борбор жана өзүңүз айтып аткан академиктердин баары көчөдө калбаш керек. Ушун деле азыр ушу менен болду эле деп. Бул какой-то бир реформанын аркасынан действительно жана борбор жана өзүңүз айтып аткан академиктердин баары көчөдө калбаш керек. Ушун деле азыр ушу менен болду, мындай кылды дебей. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, биз бүгүн ойлогонбуз, мына палатага Сауыр Арыспекович экөөңүздөр тең чакырып туруп, бир моундай элди тынччылык алып келейик деп. Действительно, это нехорошо. Таластын эли деле бул жөнөкөй эл эмес биздин элибиз. Мен аны аябай шкура менен жакшы билем да. Бирдеки болуп кетсе, мына кичинекей баласынан чоңуна чейин түшүнүп түшүнбөй, ошону биз туура түшүндүрөйүк. Анан Сауыр Арыспекович экөөңүздөр жолугуңуздар, жанагы илимий борбор жок болуп кетпеш керек. Билем, сиздики туура, мейли больница ушул 17 жылдан бери эле ошол жерде мындай алганда деле көрүп атабыз да, биз айтып коюшубуз керек мындай койчу немелерди. Ошол канча тополоңдор болуп атты, ошол жерде эле действительно мен көрүп аттым өзүмө. Сиздин реформаңыз деле туура, ага деле кошулам. Но чынын айтканда, мындай жол менен кетпешибиз керек эле деп коомчулукта. Сизге деле неприятно, алда Минздравдын астына канча бир 2000-3000 киши келип, плакаттарды көтөрүп алып, ага келип кошулуп жана берки реформаларыңыз чыкты. Ушунун баары бир как-то эми сиздер ушу биздин министрлер, академиктер ушуну түстөп, ушу коомчулукка алып чыкпасаңар, президентибиз жүрөт азыр бүт жерде кыдырып, биякта оңдоюк, тиякта оңдоюк, экономиканы көтөрөйүк деп. А экономиканы өнүгүш үчүн эмне керек? Тынччылык керек биринчиден. Сиздин медицинаңыз оңолуш үчүн деле тынччылык керек. Ошонун баары мен билбейм кандайча. Анан азыр айтып, жана жүрүп атпайбы интернетте? Эми вот такие вопросы задают. Таластыктар иштебеш керек, таластыктардын баары кетиш керек деп. Эми буну да мен айтып атам. Это, может, вы где-то сказали, вот это все держите. Эми ошол жаман сөздөр чыгып, азыр мен кантип айтам, мына Ниязбеков Улан, министр.
Адиле реформа кылып атат, көрүп атабыз, бирок тынч кылып атат. Ошол эле могу кече парламентте отуруп баарыбыз рахмат айттык Доскул мырзага, энергетика министрине. 1 сааттын ичинде электр энергияны өчүп калганда сен немеден чыгарып кеттиң, кольцого кошуп койдуң да Кыргызстанды өзүнүкү деп. Эми ал жигиттер деле иштеп атат. Эми аларга айтышып атат, анда бүт таластар. Эми нехороший нерсе болуп кетти, сиз туура түшүнүңүз. Ошону баарыбыз чогуу, азыр бизде барып туруп Сабыр Арыспековичке да айтайык, сиздин айтканыңызды чогулуп алып, президент менен сүйлөшүп, эми мындай уяттан алыс болоюк, азыр өнүктүрөбүз десек мамлекет. Биз деле дайынбыз азыр ошо президентибиздин буйругу менен региондорго барып, эл менен иштегенге. Ошон үчүн депутат болдук да. Мына биздин деле партиябыз бир 14 миңден ашык киши колдоп берди. Баары чалып атат бул айткандай. Отзывать этейик, отуруп элесиңер боозуңар же коркосуңарбы Алым Кадырдан деп. Кеп адам эмес, бул корккон эмес. Биз цивилизованный жол менен бирибизди түшүнүп, эми мен түшүнбөйм, ушу эки академик четко ошо жерде реформаны кылып койсоңор болмок деп. Кандай дейсиз, туурабы? Ушуга биз азыр барайык. Рахмат сизге деле ушу Талас элинен, Кыргыз элинен кечирим сурап атабыз. Эми биз деле келип сизди кайра келип давить эткенден алыспыз. Биз өзүбүздүн милдетибизди аткардык элибизден. Бул биздин прямой милдетибиз. Надо будет затко көкүрөгүбүздү тосуп беребиз, чогулмай төбөр дейт. Ошо ар бир кыргыз үчүн. Ошону сиз да туура түшүнүп, азыр жанагы немелер, академиктер, немелердин баарын булар незаконный деген сөздөн да алыш болушубуз керек. Ушулардын баары байкуштар канча жылдап жүрүп илимий изилдөө, билесиз эми сиз хирургсуз, вы знаете, это годами делается. Анан ошо балдардын баарын силер мамындайсыңар деп койсок, эртең билбейм анда Кыргызда ким калат? Өзүңүз жалгыз каласызбы? Сиз операция кыласызбы ушу элдин баарын? Мына өзүңүз билесиз. Мына мен ыйгарымда укуктуу өкүл болуп жүрдүм. Ошол жерлерде жасаш керек реформаларды. Мына Таласыңызда деле билесиз, азыр айтып кетейин. Бир 143-150 врач жетишпейт. Анан биз академиктерди түртсөк, анда врачтарды биз каяктан алабыз? Региондордун баарын деле ошондой көйгөй. Кече барып келдим мен Таласка, эл менен жолуктум. Өткөндө сизге айттым эле го, больницаны. Фондторго дайындадым. Ошол жерде деле как-то вот сиздин реформаңызга каршы чыгышып, ошол больницанын ичине бүт оборудованияларды киргизип койгондо, фонд акча берип атканда жер үй эл үчүн иштеш керек ал. Ошондо токтотуп койгон кээ бир эр азаматтарыбыз. Мына биздин деле возможно сизге жардамыбыз, ошону эртең кылып кетейик. Ошо реформалардын баары улансын деген. Анан мен ойлойм, бүгүн эгерде неме болсо бизде сүйлөшөйүк, сиз убакыт болсо, сиз менен Сабыр Арыспекович жолуктуруп, ушу сиздин айтканыңыз чынбы же Сабыр Арыспековичтики чынбы? Жанагы сиз айтты деген телевизорго чыккан сөздү аны пускай органдар берсин. Сиз ошондойсузбу же Сабыр Арыспекович ошондойбу? Аны мен да айта албайм, бир да депутаттык укугубуз да жок ага. Аны эгерде бир тыянакка келип жакшынакай кылып алып кетсек болот да байкеси. Мы же все же за родину же. Анан ушундай немеден канча адамдар келди. Чындап эле Сабыр Арыспековичке күйгөндөр бар экен. Бизге келишип атты, байкуштар уй жайып жүргөн жеринен келип калыптыр кээ бир эжелер, патриот эжелер. Эмне кереги бар алардын баарын берге чогулду. Жана айтат го, жылкы түндө чөп жебесе семирбейт дейт. Тынчтык болмоюнча, инвесторлор келмейинче экономика өнүкпөйт дейт. Анан ошол жанагы айтып калдыңар бир больницаңар, жанагы Катар фондунанбы, кайсылтан салынат деп атыр го ортопедия. Ошондо эле наоборот ушу улуттук ортопедияны ачайык. Бул деле туура. Ошол жерге отургузуңуз Сабыр Арыспековичти кийин ачылган. Анын баары сиздики болот, сиз министрсиз. Кандай жакшы ийгиликтер болсо сиздин убагыңызда болгон баары сизге калат историяда бунун баары. Ошону чогуу иштейик, жылдырайык. Азыр сиз менен Сабыр Арыспекович экөөңүздөр ушундай жаман жакшы айтышып атканда мүмкүн жана проект эле артка кетип калышы мүмкүн, туурабы? Эмесе жана сүрөтүн көрдүк, такой глобальный проект 27 миллионный долларга сатат экен. Неге биздин ошол больницада жатпашыбыз керек, биздин элибиз келип? Неге лечение албаш керек ошол жерде? Билбейм эми кандай болуп атат, ошону биз да ошо таластыктар катары сизге жардам берип, Сабыр Арыспековичке жардам берип, арбитр болуп, ушуну бүгүн эртең түштөп чыгып кетейик мына положениеден. Кандай дейсиз, туурабы, макулсузбу ушуга? Туура, мен сиздердин сөзүңүздөргө киришем. Сабыр Арыспековичтин үйү көлдө, менин үйүм жанында баламдын. Андан кийин көчөгүнү дагы кортеж күйүп кеткенде мен балама айттым. Муну политизировать этпеш керек. Ал жерде 3 күн мурун мен жатып кеткем. Может, мен электричествону өчүрбөй койгондурмун. Окшаган жагындагы менин элим айтат деге. Айттым, жок дедим. Өрт болгон жерде жакшылык болот. Ошону ушул жерде токтотуп эле ушуну бүтүрөлү дедик да. Ошондой кылайык, бүгүн азыр бизде эмеден чыккандан кийин Сабыр Арыспековичке жолугайык, таластыктар катары,
Ana могу неменин баарын токтотпосок болбойт. Действительно билесиз азыр. Бирдекеден бирдеке чыгарып эле чоң нерселер болуп кетет. Ошон үчүн все надо остановить. И сиз экөөңүз жолугуп, жакшынакай сүйлөшүп, медицинаны действительно алдыга алып кетишибиз керек. Ошо бир эле бизде Кыргызстан боюнча азыр биздин атабызды чыгарган действительно ушу ортопедия илимдери болуп атат го, мен билишимче. Ушуну да сактап, жакшынакай кылып, ал кишини да сүйлөшүп, бир нукта иш алып кетсек, мен ойлойм туура болот деп. Ушунун үстүнөн карайбыз. Урматтуу Алымгады Саидович, жогоруда айтылып кеткен сөздөрдүн баарына толук кошулам. Өзүңүз да ынансаңыз керек деп ойлойм. Анткени сиздин бир туура эмес айткан сөзүңүз үчүн биздин өлкөдө көптөгөн мындай тирешүүлөрдү пайда кылып койдуңуз да. Бул сөзүңүз бул биринчи жолу эмес. Буга чейин дагы бир нече жолу бир сөздөрүңүз аркылуу мындай талаш тартыштар жаралып келгенин билесиз. Бирок реформа ушундай кыйын болушун биз дагы билебиз. Туура жасаган кадамдарыңыздын кээ бирки колдой турган жерлеринде колдойбуз. Ошол эле мезгилде кээ бир колдобой турган жерлеринде биз ачык сын пикирди айтабыз. Андан сиз туура кабыл алыңыз. Мына сиз өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз да. Илимий борборго алынат, главврач ал жактан келди деп. Бирок бизге мен да медик катары илимий борбор керек деп ойлойм. Бирок ал жетекчиси ким болот? Сөз анда эмес. Бирок биздин өлкөнүн ушул медицина тармагыны алдына жылдырыш үчүн андай борборлорду кайра көбөйтүшүбүз керек деп ойлойм. Бир гана травматологияда эмес, акушерстводо, ошол эле хирургияда, башка мындай тармактардачы. Мен ойлойм, бул жагын дагы карайсыз деген үмүттөмүн. Андан бул жанакы национальный госпиталга 45 койка травманы ачам деп атасыз. Ал наркы 4-чү горбольницага тиешеси жокпу? Ал жактан кыскарып бул жакка келбейби деген ойду. Мисалы, кечирип коесуздар. Мурунку убакта национальный госпиталь деген бул республиканский больница болчу. Республиканский больницанын ичинде бүт бардык отделение болуш керек. Ал жерде дагы 2 травматологический отделение бар болчу. Иштеп аткан. Кожокмат деген профессор Жумабековдун мугалим иштеп аткан. Анан 2004-жылы жанакында болуп ал жаап кетишкен. Бирок биз ордуна кайтарып атабыз. Алар бири-бири каршы болбойт. Тиги жерде өзүнчө кадр вопрос, бул жерде өзүнчө кадр вопрос, азыр уже прием кылып атышат. Кечирип коесуздар. Рахмат. Дагы бир маселе. Мына сиз эми чындыгында реформаларды кылып баштадыңыз да. Ошол эле кезде кээ бир реформаларга биздин комитетке түшкөн суроолор, талаптар көбөйүп жатат. Сиз ушул реформага барардын алдында бир сиздин өзүнүн мындай совет барбы, кеңешип, онда алып барабыз деп, ошол тармактын специалисттери менен дагы бир мындай советтешип анан барасызбы, же жок, мындай жасашым керек деп туруп эле туура сүзүп кире бересизби деген? Рахмат сурообузга. Ушул суроону мага 11 январда Сурабалдиева берди эле да. Эмне үчүн сен вице-премьер болуп мен билбей калдым? Эмне үчүн депутаттар билбей калды? Эмне үчүн зам министри билбей калды дегендечи, жанакы билесиздер, Манастан эми ден соолукту мен жоюп, кайра артына келатканда ушундай суроо болду да. Себеби ал вопросту мен алып чыксам, 30 жылдан бери келаткан реформаны тигилер Манастан ден соолукту буза албайт болчубуз. Бардыгы токтотуп калмак. Азыркы кезде бул система мынакей кайра жакшы иштей баштады. 200 главврач бошоду. Эч кими бардыгы туура көрүштү. 400 зам главврачтар бошоду. Алар баары айтты, туура кылдың деди. Эмне үчүн бир райондо бир эле хозяин. Тиги реформа менен 5 хозяин болчу. Бейтап каяка барарын билбей калганда, же ССМге барат, же территориальный больница барат, же КСМге барат. Ошондой болуп кээ бирлерин кечирип коесуздар. Кээ бирлерин жана туберкулоздун больницаларды мынакей жаап келдим. Аларды мен элге айтып койсом, эл дагы бүт бардыгы мага против чыгат. Себеби 3 жылдан бери 100 киши айлык алып аткан жерде бир эле больной болсочу, ошо 100 киши депутаттарды табат, туугандарын табат, бекер эле акча алып аткан жердичи. Ошон үчүн мен эмки реформаларды жакын арада дагы 2-3 реформалат сиздердин астыңыздарга келип айтып берейин. Сиздер мени поддержка кылгыла. Рахмат, мына өзүңүз айтып кеттиңиз да, Манас талими мен да ушул врач катары билемин, биздин медицина кантип талкаланганын. Бирок мен азыр сизге берген суроомдун артында да өзүнчө кеп жатат. Себеби убакыт өтүп, бүгүнкү сиздин да эми адам баласы жаңылбай койбойт.
кээ бирки реформалар жаңылыштык кылып алып, мына сиз азыркы айтып аткан сын пикирлер убагындагы өткөндөргө сизге дагы айтылып калбасын деген гана ой максат. Андан кийин мына чындыгында айттыңыз өзүңүз, мына сөзүңүздө ал мыйзамсыз деп. Аны этияттайлы. Бул сөзүңүз дагы эртең ушундай докторлорду, кандидаттарды, ошол профессорлорду мыйзамсыз алган деген сөздү дагы жаап чыгышы мүмкүн. Сиздин азыр бир ушул жерде дагы биз суранып отурабыз, азыр дагы бир туура эмес сөздү айтып койдуңуз, бул мыйзамсыз деп. Анан мына реформаңызга мен сунуш катары айтып коет элем. Мына биздин ушул жерлердеги больницаларда бир 20-30 жылдан бери отурган заведующийлер дагы бар. Бирок алдына жыл элек бир дагы ал бөлүмдөрчү, алдына жылганын көрө элекпиз да. Ал жагын дагы карап койсоңуз. Мына бул дагы сиздин ошол баягы реформатор экениңизди көрсөтө турган жолдор. Мунун сунуш катары. Анан акыркы бир темадан сырткары бизден барган каттарга убагында жооп берип койсоңуз. Макул, макул.